Бұл видеоны көрсеңіз өтө нааразы болуп кетесиз. Бишкекте ет саткан жерге портерде еттерди ачык эле алып баратканын көрүүгө болот. Ал жердин жашоочулары өтө нааразы болуп жатканын айтчууда. Мен 19-дагы кызга үйлөнүп алып, анан мени мурда карабай кеткен, сүрөшүп жүргөн, бирок карабай кеткен кыздар өчтүңөрбү я? Нурлан Мотуевди тааныбаган адам болбосо керек. Нурлан Мотуев 5 суткага камакка алынды. Камчыбек Ташиевдин Оштогу жыйынында 4 атка минерди ордунда кармап кетишти. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Акыркы 3 күндүн ичинде өтө каттуу жаан болуп, көптөгөн жерлерде сел жүрүшү мүмкүн экендигин айтты. Сак болуңуз. АКШнын Мексика штатында өтө каттуу сел жүрүп, үйлөрдү агызып жатканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Салып алып тур. Бишкек центринде жүрөт го. Үстүн жаап койбойбуз дегенде ушундай бир бети жоктор бар да. Талаш шаарынан чыга беришинен Toyota Harrier унаасы кырсыкка учурады. Бүгүн 9-июль күнү саат 10 чамасында Талас районунун кире беришиндеги арканын жанында Toyota Harrier үлгүсүндөгү жеңил автоунаа жол четиндеги мамыны сүздү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Окуя тууралуу ички иштер органдарына расмий маалымат түшкөн эмес. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгынын кесепетинен материалдык зыян келтирилген. Автоунаа кырсык болгон жерден жүктөлүп кеткен. Таласта 19 жана 18 жаштагы уландар алдамчылыкка чектелип кырмалышты. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга 36 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ал 27 апрелде саат 13:00 чамаларында үйүнө келген 2 жаш бала уюлдук компаниялардын биринин сим-картасын сатышканын, аны каттоо учурунда 15 000 сом онлайн кредит алып, өздөрүнө которуп алышканын айткан. Бул факт алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. АКШнын Мексика штатында сел жүрүп, үйлөрдү кыйратты. Кадрда көрүнүп тургандай, сел имараттарды, үйлөрдү жана бак-дарактарды алып кеткенин көрүүгө болот. Ташиевдин Оштогу жыйынында 4 атка минер кармалды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Ош шаарында өткөрүп жаткан жыйынында 4 мамлекеттик кызматкер кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү телеканалдардын бири билдирди. Маалым болгондой, Ноокат районунун кадастр кызматынан 2 кызматкер, Өзгөн районунан сот органынан 1 жана паспорт столдон 1 кызматкер бар. Бирок алардын кармалышынын себеби айтылган жок. Течерге gidiyorsun. Ana annem kim? Начальник отдела. Ты говорил? Ümit Ümit Ali. Ночью надо на адресе журналистов. Арабили только течерге. Сегодня вот сейчас час, через 5-6 вечером, 5-6 часов, мне дезавтра. Покажем везде. Какие меры приняли по отношению к ним. А потом покажем везде. Иди давай занимайся. Не сидите все. Налогизмиздің башына сәлем сұраныш. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Камчыбек Ташиев кечээ оодарлаган машинаны бүгүн Ош шаарынын мэрине тапшырды. УКМК төрагасы Жеңишбек Токтурбаев жакшы иштеп жатканын белгилеп, президенттин атынан автоунаа берилерин айткан. Ташиев Ош мэринин ийгиликтүү жана натыйжалуу иш-аракети башка мамлекеттик жетекчилерге үлгү катары бааланып, унаа белекке берилип жатканын билдирди. Президентке мэрдин жасаган жумуштары жагып жатат. Бул белекти жеке өзүнө менчик катары берсин деп суранды. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Мындан арада жакшы иштеңиз деген УКМК төрагасы. Ош шаарынын мэринин
күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп. Аларга дагы берейин деп. Бергенде дагы бул желекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менден сурадым. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик болсун, денсаулык болуңуз, жакшы иштеңиз, мындан кийин да жакшы иштеңиз. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз, Кудайга жакшы болот. Рахмат. Экенимде кызмат кылам. Силерге да ушундай белектер коюңуз. Жетекчилерибиз, айрыкча президентибиз ушундай белектерди берип, кубанып, мени ушу ишенип койдум эле, мэр кылып, же болбосо дагы бир мамлекеттик чоң кызматка койдум эле, прокурор болду эле, сот болду эле, ушул жигиттер жакшы иштеп атат, рахмат деп ошо мамлекетибиздин жетекчиси кубана турган иштерди аткарууга Алла Таалам буйруп насип этсин. Рахмат, саламат болуңуздар, рахмат. Siz машинаңыз көрсүн да мына кайдаганыңыз. Жаңы машина экен? Машина экен. Жаңы машина. Индияда көпүрө урап кеминде 8 адам каза болду. Индиянын Гуджарат штатындагы Махисагар дарыясынын үстүндөгү Гамбхира көпүрөсүнүн бир бөлүгү урап кеминде 8 киши каза болуп, 10 киши жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматтарга караганда көпүрө кыйраган учурда 4 унаа, анын ичинде 2 жүк ташуучу унаа бара жаткан, унаалар дарыяга кулаган. Окуя болгон жерде куткаруучулар, полиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү куткаруу иштерин жүргүзүп жатышат. Таласта 34 жаштагы киши психотроптук дарылар менен кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Министрлик анын жанынан курамында психотроптук заттар күчтүү таасир этүүчү 46455 капсуладагы препараттар табылганын белгиледи. Аталган факт боюнча соттук химиялык экспертиза дайындалып, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Вейптерди колдонууга, сатууга тыюу салынып, текшерүүлөр башталды. 1-июлдан тарта Кыргызстандын аймагына вейптерди алып кирүүгө, сатууга, колдонууга тыюу салынды. Буга байланыштуу 1-Май районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери аймакта жайгашкан соода борборлорун текшерүү жүргүзүүдө. 9-10-11 июлда өлкөнүн айрым аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Кыргыз гидромет кызматынан билдирүүсүнө ылайык 9 июлдан 11 июлга чейин туруксуз аба ырайына жана көтөрүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул күндөрү тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалга кабылсаңыз, токтоосуз түрдө 112 кызматына билдириңиз деп айтылат маалыматта. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Нурлан Мотуев 5 суткага камакка алынды. 2025 жылдын 8 июлунда милиция кызматкерлери Нурлан Мотуевди социалдык тармактагы видеолорунун бири боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Бишкектеги Сверлов райондук милиция бөлүмүнө алып келишкен. Маалыматка ылайык, Мотуев бөлүмдө өзүн агрессивдүү кармап, милиция кызматкерлерине сөгүнүп сүйлөгөн. Окуянын жыйынтыгында сот тарабынан ал 5 суткага камакка алынган.
Булак Сокол Медиа. Аз көрүп алып көчүңөр күйүп өлүп атасыңар да. Ошентип 19 жаштагы кызга үйлөнүп калдым мен деген. Мен деген Нурлан Мотоевмун. Басташканын, басынткан, касташканын качырган Нурлан Мотоев окот мен. Өчө аламын, любой өчө аламын. Мотивационный сайттарда айтылгандай, лучше эмес, эң жакшы өчө алуу бул деген ийгиликке жетишүү дейт. Ал эми 19 жаштагы кызды мен үйлөнүп алдым. Мүмкүн акчанын күчүнө салдым. Мүмкүн байлыктын күчүнө салдым. Мүмкүн харизманын күчүнө салдым. Мүмкүн красотанын күчүнө салдым, эркектик, мужественный красотанын күчүнө салдым. Мүмкүн баатырлыгы менен багамттым аны. Мүмкүн, толтура да себептери, толтура да. Так что ошол мотивационный сайттарда айтылган успехке жет дейт, любой кишиден өч аласың дейт. Өч алып бирөөнү өлтүрүп анан сабап тепкилеп анан дебей эле кой дейт, жаман сөз сүйлөп. Достигни успеха дейт. Ты всем отомстишь дейт. Мен азыр эсиме келген эң обида кылып кеткен үчөөнүңөрдү эстедим, мурунку кыздарымдан. Мен эле уктум, сен багыңар ашылып кетиптир. Жүрөсүңөр шалпайып. Мен жакшы эркек экенин билесиңер да барыңар деген. Ал эми бул кыздар эле жашап жүрүп ажырашкан аялдар айтат, ничет аялдар, аларды алар менден кеткен эмес, мен аларды кетиргем. Потому что разлюбил, сүйүп айтып кеткен. Алар 2-3 жыл болгон. Они не в счет. Так что ушунака.